Чүйдө эс алууга барган өспүрүм сууга чөгүп кетти. Кече 4-майда Жайыл райондук ички иштер башкармалыгына Сосновка айылында өспүрүм топ алам деп каналга түшүп кеткени тууралуу маалымат түшкөн. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Жерине милиция кызматкерлери барып, төмөнкүлөрдү аныкташкан. Кара Балта шаарындагы мектептердин биринин окуучулары, класс жетекчиси жана бир нече ата-энелер менен чогуу иш-чарада жүргөнү аныкталган. Тыныгуу маалында 2010-жылы туулган окуучулардын бири каналдан бир нерсе алып чыгууга аракет кылып жатып, сууга түшүп кетип, чөгүп кеткен. Бул факты боюнча материал катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Соттук медициналык экспертиза дайындалды. Учурда керектүү тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Бейтаптын апасы: бул жерде эшек такалап отурасыңарбы же мал кайтарып отурасыңарбы? Буга чейин социалдык тармактарда дарыгерлер балама биринчи жардам көрсөтө албай жатышат деген эненин видеосу тараган. Анда эне баласын ооруканага алып келгенин, ооруканадагы дарыгерлер биринчи жардамда көрсөтө албай жатканын айтып, дарыгерлерди урушуп жатканын көрүүгө болот. Ал ошондой эле дарыгерлерди уйкусу ачылбайт деп айыптап, бул жерде эшик такалап отурасыңарбы же мал кайтарып отурасыңарбы деп жатканын угууга болот. Бул боюнча Саламаттыкты сактоо министрлиги жооп берди. 1-май күнү таңга маал эне 17 жаштагы уулун такси менен Бишкек шаардык медициналык балдар клиникалык тез жардам ооруканасына алып барган. Кезметте турган дарыгерлер Бейтапты кабыл алуу бөлүмүндө дароо кароодон өткөрүшкөн. Бейтаптын дем алуусу жана жүрөк согушу туруктуу болгону, бирок аң сезиминде жай реакция байкалганы белгиленген. Баланын абалына жараша ал дароо амбулатордук диагностика бөлүмүндөгү шашылыш жардам кабинетине жеткирилип, кандын басымы жана кычкылтек деңгээли үчүн мониторлорго туташтырылган. Бул окуя боюнча дарыгерлер укук коргоо органдарына кайрылды. Тийиштүү органдарга өткөрүп берүү үчүн видео далилдер бар. Оорукананын жетекчилиги медицина кызматкерлеринин ар намысын жана кадыр баркын коргоо максатында мамлекеттик органдарга кайрылууга аргасыз болду деп айтылат маалыматта. Булак Сокол медиа. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Уулум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып, башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсөгөл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13.000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Экөөбүздүн номерлер М-банк кымбаткы деп чыгат 3197. Ошол эле номерде деньги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Индияда бука скутерди уй деп ойлоп, үстүнө минип алып, шаар аралап кеткен. Индиянын Ришикеш шаарында кызык окуя болду. Бука скутерди уй деп ойлоп, анын үстүнө чыгып алып, көчөнү аралап кеткен. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазышты. Бирок саякаты узакка созулган жок, бука эң жакын дубалга барып токтогон. Бул окуя социалдык тармактарда күлкү жаратты. Айда койлорду кыргызча түшүнгөн акылдуу кой кайтарган ит. Социалдык тармактарда кою кайтарган өзгөчө ит талкууга түштү. Ал кыргыз тилин түшүнүп, ээсинин көрсөтмөсүнө ылайык койлорду кубалап кайтарып жүргөнү видеого түшүп калган. Колдонуучулар иттин акылдуулугуна суктанып, мактоо сөздөрүн жаадырышты. Айрым жерде +35 градуска чейин жылуу. 6-майга карата аба ырайы. Кыргыз гидромет маалымдагандай 6-майга караган түнү өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз +30, +32 градус болот. Өзүмдү жаман сезип уктап калыптырмын дейт автобустун терезесинен бутун чыгарып алган жаран. Социалдык тармактарда автобустун терезесинен бутун чыгарып алган жарандын видеосу тарап,
талкуу жараткан. Жарандын акыркы орундуктарга жатып, бутун терезеден чыгарып алганын көрүүгө болот. Башка автобустун айдоочусу муну байкап, кесиптешине жүргүнчүнү тартипке чакырууну айткан. Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасы жарандын автобустун ичиндеги видеосун жарыялаган. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы маалымат таратып, 1984-жылы туулган жаран милицияга жеткирилип, майда бий баштык үчүн протокол толтурулганын билдиришти. Бишкекте кампадан өрт чыгып, өрт өчүрүүчүгө 3 бригада тартылган. Лермонтов көчөсүндөгү өрттүн жалпы аянты 500 чарчы метрди түзгөн. Өрт өчүрүүчүгө 3 бригада тартылган. Өрт саат 15:19 чектүүгө алынган. Жоюу улантылууда.